Урматтуу туугандар, акылы иштегендер көп, тажрыйбасы молдор көп. Эмне жетишпей атат бизге? Чечкиндүүлүк жетишпей атат. Коркок. Шетинен коркок. Мына ошол көчөгө эле чыксаң, эки көчө басканча баары колуңду кысат, баарынын оозунан бир сөз чыгат. Этият бол, этият бол, этият бол. Ай, айланайын, айланайын, этиятчылар. Могу жерге дагы көптөгөн азаматтар келем дейт, бирок этияттанып келе албайт. Этият кылышат алар. Эмне үчүн акыл айтпайбы? Мына ошол кемпирабад маселеси көтөрүлгөндөн баштап бардык нерсени унутту. Үй бүлө дейсиздерби, бизнес дейсиздерби, жеке тиричилик дейсиздерби, кандай десеңиздер деңиздер, мына ошолордун баарын таштап, ошол жерге барып, мына азыр эл аралык массалык маалымат каражаттарынан угуп атасыздар. Кыргызстан дээрлик 2 миллиард доллар байлыгын өткөрүп берди деп биз эмес. Кыргызстан эсептебейт. Эл аралык уюмдар жазып атат. Канча чыгаша тартканыбызды, канча жерибиз, канча суубуздун жеткендиги. 1 сантиметр жер берилбейт деп кыйкырган азаматтар канча жерди берип бергенин көрүп атасыздар. Тарых дагы көп далилдейт. Дагы мунун үстүнө чыгат. Бирок ошондо бар бирибиз бармагыбызды тиштеп туруп калган кез болот. Ошондо дагы этияттанып тиштейбиз. Мына ошол кайдыгер болбостон ошол жерге барып, биринчи катарларда туруп, элдин көйгөйүн, муң зарын, акыл айтпай, ал жерге мага бир кесе чай бер деп барган жок. Бир сындырым нан бер деп барган жок. Мына ошол жер, ошол суу, бул мамлекеттин, элдин байлыгы деп ошол жерден талашып турду. Өзүнүн короосун талашкан жок. Муну түшүнбөйбүз азыр кыргыздар. Мага капа болосуздар билем, бирок мен ачык айтам, муну азыр түшүнбөйбүз. Эртең санды тарс чаап, аттың ошол кезде неге айтпадың деген сөздү бергенде бүт могу жердеги тургандар баатыр болуп чыгабыз. Ошол жерде калып, 4 колхоздун жери калды ошол жерде. Булганин колхозу, Сталин колхозу, Жданов колхозу, кем да Будённый колхозу бар. Аксакалдар болсо билет. Мына ошол 6000 гектардан ашыгыраак жер. Мына өзгөн эмес, дүйнөгө дүңгүрөп кеткен, өзгөн күрүчү деген жердин ошол гана жерде өсчүлө илгери. Азыр ошонун баары ассаламу алейкум болду. Мен ошол жерде туруп айттым эле. Бүгүн ошол жерге кетип бартат, тепсе темир изип турган жигиттердин бирин көрбөдүм мен. 2 жумадан кийин ошол жерге булак берди. Жердин бети көрүнбөй калды. Не болгон малбыз биз? Жүрөк ушундай зыркырап, ыйлап кете берет. Разаков дагы ушундай ыйлап кете берген. Мына могу жерге чыгып алып ыйлаган. Билесиздер, аксакалдар, ушул жерге барып алып, чөптөрдү жыттап алып, кучактап алып, ушул жерде ыйлаган. Түбүнө биз кыргыздар жеткенбиз. Мына ушундай учурларда дагы уун чыкпастан отуруп, мына ошону бергендердин баары барып, бир кесе чай, бир кесе шорпо берип койсо, 2 колду жайып, алаканды жайып, бата берип аткан аксакалдар аман болсун. Бар болсун ушул аксакалдарда. Көзүм көрбөсө бир жеримди бөөрү жесин деген заман болуп калды. Бул коркунучтуу заман. Азыр мына бизде жогорку кеңеште дагы не деген мыйзамдар кабылданып атат көрүп атасыздар. Теп тынчпыз. Эч ким менен иши жок. Биз кыргыздар бактылуу болгонго тырмактын учун чалып укугубуз жок. Акыбыз жок. Ишенип койгула мага. Себеп бактыбыз үчүн күрөшпөйбүз. Бактыбыз үчүн ордундан туруп да койбойбуз. Үн кошуп да койбойбуз. Мен бир мисал келтирем. Өткөндө мына Францияны көрүп атасыздар. Президенти Макрон жанакы пенсия жашын 2 жашка көтөрөм деди. Кабарыңыздар барбы? Эмне болду анан? Эмне болду? Эмне болду? Караңыздар. 3 миллион калк чыгып Париждин өзүндө. Ордуна коюп кой деди. Биз 2 жыл ашык жашай турган, бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок деди. Жаштары да чыкты, башкалары да чыкты. Эл өзүнүн бактысы үчүн күрөштү. Ошол эле Францияны караңыздар. Мындан 2 жыл башта, 3 жыл башта
кандайдыр бир салык киргизүү жөнүндө маселе чыкты, эл көтөрүлүп чыкты, полиция менен ушундай тирешүү башталды. Бир жигит ушул адамдарды кармап атканда полицияларды сүрүп барып, элдердин баарын бошоттуруп койду. Ошол жалгыз бала, ошону полиция кармады. Анан канча 70.000 евро айып салды. Полицияларды уруп койдум деп. Ал бала боксер экен. Таң атканча Парижде адамдар жыйналып, ушул жигит биз үчүн кармалды, биздин укугубузду коргоп кармалды деп, таң атканча 70.000 эмес, андан бир 15 есе көп акчаны топтоп алып келип таштап коюшту. Ошол бала эртең менен туруп кайрылды. Мен ыраазымын туугандар. Жетиштүү болду, айып пулун төлөдүм мен. Ушул жетиштүү деди. Бирок баары бир ыраазычылыгын токтоткон жок. Бул эл бактылуу эл. Кыргыз Манастын урпактары. Биздин акылыбыз жетпейби ошондой? Жетпейт. Себеби бир бала эл үчүн деп мына жерден кайгырып аткан болсо, карап туруп, буга эмне жетпей атат экен деп кайга тээп өтүп кетет кыргыз. Биз ушундай кыргызбыз. Биз ушундай улутпуз. Биз көтөрө албайбыз. Биз көкөлөтө албайбыз. Ушундай бир кордукта калып калган элбиз. Экинчи мисал келтирем. Мына кече жакында Израилде сот бийлигине, мына жерде адвокаттар отурушат, белгилүү. Сот бийлигине кичине өзгөртүү киргизди. Беньямин Нетаньяху деген жакында эле шайлоодон өтүп, утуп алды, премьер-министр болду. Бир аз өзгөртүү киргизем деди. Израилдин бүтүндөй шаарлар тикесинен тик көтөрүлдү. Бизге көз карандысыз сот керек деп. Сотты ордуна коюп кой деди. 4 сааттын ичинде чыкты, кечирим сурады. Мен премьер болуп турганда буга тийбейм деп убадасын берди. Токтоду. Караңыздар. Эл бар, эл. Эл тагдырын эл өзү чечет. Бизге окшоп этияттан отура бербейт. Этият бол. Бардыгыңар айтасыңар мага, этият бол. Үчүнчү мисал. Кече жакында мына Польшаны караңыздар. Украинадан 3 миллион тонна арзан буğday киргизди. Бекер буğday. Натыйжада ошол Польшада польшалык дыйкандардын өстүргөн буğdayынын баасы түшүп кетти. Бүтүн трактор комбайндар менен чыгып, Варшаваны тосуп койду. Дыйкандар көтөрүлдү. Эмне болду? Премьери артынан президенти чыгып, бир бүдүр буğday сырттан киргизбейбиз деп убада беришти айлан айындар. Мына эл, мына дыйкандар, алардын укугу бар бактылуу болушка. Алар күрөшүп атат өзү үчүн. Биз кыргыз күрөшпөйбүз. Биз айтып атабыз, келиңиздер. Ошол Айтпаевге окшогон жигиттерди көтөрүп бериңиздер. Жогорку кеңеште сиздердин укугуңуздарды каккан казыктай козголбостон кармап турсун дейбиз. Жок, кыргыз барбайт. Барбайт, айланайын, Кудай сакта. Андан көрө 2 саат уктап алат. Же тескерисинче, мына жаштар турат, сурайт. Ким канчадан берип атыптыр? Аксакалдар барат, чайга эрден берип атат. Ушул эл бактылуу болобу анан айтпачы. Силер мага ачык айтпачы. Мен мүмкүн акылым жетпей аткандыр. Мен таң калам. Жогорку кеңеште конституцияны окусам дагы түшүнбөйт. Мен башка конституцияны кармабайм, ошол эле конституцияны окуйм. Элге келип ушундайбы десем, элим дагы унчукпайт. Мен кандай заманга калдым айланайын. Мен кандай өмүр сүрүп атам, акылым жетпей калды. Туруп койчу дейм, козголуп койчу барып эле, жөн эле барып койчу. Жок, барбайт. Сен кайдыгерсиң. Мына кече Түркияда шайлоо өттү, караңыздар. 0,5% жетпей калды, туурабы? Эми кыргызды элестетип көргүлө. Күчүндө турган президентке 0,5% жетпей калды. Бир эмес, 0,5. Жарым пайыз жетпей калды. Могу жерде турган аксакалдар эле айтмак. Таңгыр Эрдоган. Бир булкуп туруп ташта деп таштатып койсо болбойбу дейт. Бул кыргызча ой жүгүртүү. Бул кыргызча. Жарабады дейт. Караңыздар. Ушунча жыл жетекчи болуп отурган Эрдоган жарым пайыз жетпей калды. Болобу ушундай бизде элестеткилечи. Бизде
3%'lık kadr barkı menен деле заматта 70'ke чыгып кетет. Караңыздар. Кече bir kese bire çay vermeye attılar. Hazır varıp milyonlardı verip attılar mı? Men bundan sen barıp aykölдүк kılıp yardım verip koyduk digilerle. Geçeyle parlamentten ötpey kalgan partiyası zıngıldagan boydan 60'ka çıkıp ketти mi? Biz emne bolgan elbiz özü. Kanday өлкөбүз özü biz. Kanday mamleketbiz. Hiç kim суроо бербейт, he? Ушул суроолорду берип аткан азаматка келип этият бол дейсиңер. Кандай дейбиз эми?